Кыргызстан тарыхы 10-класс. Уркуя Салиева атындагы Зээндүү балдар жатак лицейи. Жураева Жаркынай тарых мугалими. Балдар, сабакты баштоодон мурда силерге бир нече мотивациялык сөздөрдү айткым келет. Окуу деген убакыт эле эмес, окуу деген аракет. Азыр уктап калсаң, сонун түш көрүшүң мүмкүн. Бирок азыр окусаң, сонун кыялдарың орундалат. Өз алдынча ой жүгүртүүнү үйрөн. Барыбыз дептерди ачып, жаңы теманы жазабыз. Балдар, бүгүнкү тема Кыргызстандын маданияты. Эмне жөнүндө сөз болмокчу? Кыргызстандагы материалдык маданият, байыркы таш балбалдар, Кыргызстандын орто кылымдардан калган архитектуралык эстеликтери, Ташрабат изилдөө жана Шах-Фазил күмбөздөрү жөнүндө сөз болмокчу. Канткенде сабак максатына жетет. Окуучулар кыргыз элинин материалдык маданияты боюнча кеңири билимге ээ болушса, байыркы таш балбалдардын тарыхтагы маанисин билишсе, Кыргызстандын орто кылымдардан калган архитектуралык эстеликтери боюнча маалымат алышса, Ташрабат жана Шах-Фазил күмбөзү жөнүндө кеңири билимге ээ болсо, сабак өз максатына жетет деп ойлойм. Маданият деген биз экиге бөлгөнбүз, балдар. Материалдык маданият жана руханий маданият. Ушунун ичинде биз материалдык маданиятка токтолсок. Материалдык маданият деген эмне? Материалдык маданият белгилүү тарыхый доорлордо жана мейкиндиктерде зат түрүндө калыптанып, материалдуу жашаган заттар. Буларга адамдар жараткан эмгек куралдары, үй-жайы жана чарбалык буюмдар, курулуштар, тамак ашы, кийим-кечеси жана зергерлик буюм, байланыш каражаттары кирет. Кеңири масштабтагы археологиялык изилдөөлөргө таянсак, Кыргызстандын материалдык маданиятын кандайдыр бир деңгээлде байыркы көчмөндөрдөн, сактардан, усундардан, хундардан, түрк-монголдорго чейинки материалдык маданияттын салттарын улантуучу катары эсептесек болот. Байыркы таш балбалдар. 6-12 кылымдарда Кыргызстан чөлкөмүндө түрк урууларынын келиши менен мүрзө үстүндө адамдардын таш келбеттерин балбалдарды коюу кеңири таралган. Балбалдардын көпчүлүгү чебер айкелчи таш усталар тарабынан жасалган. Балбалдын эки түрү кездешет, балдар. Биринчиси тулку ой жана анын кийим-кечеси, кооздук буюмдары, курал-жарагы жана башка даана берилген чоң тоголок айкелдер. Экинчиси ташка контурдук сүрөт менен башын жана бет түзүлүштөрүн, айрым учурда бүт тулку боюн берген жалпак балбалдар. Алар эмнеден жасалган? Негизинен граниттен, чаар таштан, аки таштан, сланецтен чегилип жасалган. Ал үчүн атайын сүрүзүнөн келген таштарды же плиталарды тандап алгандагы силер көрүп турган балбал таштарды жасашкан. 13-кылымдан кийин балбалдар Теңир тоодо коюлбай калган. Себеби ислам дининин тарашы менен балбал таштарды коюуга тыюу салынган. Балбал таштардын таралышы аркылуу түрк тилиндеги көчмөн уруулардын таралыш чегин аныктоого болот. Нарын жана Ысык көл облустарында, Кемин, Чүй жана Талас өрөөндөрүндө көп сандаган балбалдар кездешет. Кыргызстандан сырткары Орто Азиянын калган жерлеринде балбалдар дээрлик кездешпейт. Көп сандаган таш төлөкөттөрдү Казакстандан, Алтайдан, Тувадан, Хакасиядан жана Монголиядан жолуктурууга болот. Кытайдан 200, Индиядан 40-тан ашуун балбал таштар табылган. Бул ушул жерлерде түрк тилиндеги көчмөн уруулардын жашагандыгын бизге белгилейт. Кыргызстандын архитектуралык эстеликтери. Орто кылымдардагы курулуш өнөрүнүн көрүнүктүү эстеликтерине Ала Бука районундагы орто кылымдык Сафит булаңгычтагына таандык Шах-Фазил күмбөзү, 11-12 кылымдарга таандык Өзгөн архитектуралык комплекси, Токмок шаарынын түштүгүндөгү Бурана мунарасы, ат башыдагы Ташрабат кирет экен. Караханилер кагандыгынын доорунда Кыргызстанда Баласагын, Суяб, Ош, Өзгөн, Ат башы жана башка шаарлар өзгөчө гүлдөп өнүгө баштаган. Айрым шаар чалдыбарларынын мусулмандарга мүнөздүү мунаралуу мечиттер, күмбөздөр менен катар эле бутпарас, Нестариан динин туткандардын сыйынуучу жайлары дагы кездешет. Борбордук Теңир тоодун отурукташып дыйканчылык кылган элинде негизинен эстеликтер анча көп эмес. Бурана мунарасы Карахани дооруна таандык тарыхый архитектуралык эстелик,
чөйрөнүндөгү Токмок шаарынан 15 километр түштүк батышта Дөңарык айылынын чыгышында жайгашкан. Мунара Жети суудагы түрктөргө ислам тарала баштаган мезгилде 10-кылымдын аягы 11-кылымдын башында курулган. Мунара Кыргызстан аймагында курулуш өнөрүнүн жогорку деңгээлде өнүккөндүгүн далилдейт. Бурананын айланасында курулуштун калдыктары, чеп дубалдар бул жерде бир мезгилде Баласагын шаары өкүм сүргөндүгүн ырастайт. 13-14 кылымдарда шаар өзүнүн жашоосун токтоткон. 1971-76 жылдары бураны оңдолуп, реставрация болгон. Өзгөн мунарасы. Орто кылымдарда курулуш өнөрүнүн эң көрүнүктүү эстеликтеринин бири Өзгөн мунарасы. Ал бүткүл дүйнөгө белгилүү болгон Өзгөн архитектуралык комплексине кирет. 11-кылымдын акырында курулган бул мунара ошол кездеги архитектуранын жетилген үлгүсү болуу менен өз калыбында бизге чейин келип жетти. Мунаранын куруу максаты эмне болгон? Бул жаатында окумуштуулар, изилдөөчүлөр мунаранын эки түрдүү себеп менен курулганын айтышат. Биринчиси, сырттан келген душмандарды байкоо иретинде атайын кароол мунара катары коюлса, экинчиси ислам динине байланыштырабыз, мунарага чыгып азан айтып, элди намазга чакыруу максатында курулган деп айтылат. Мунаранын ичи бүтүндөй бышырылган кирпичтер менен курулган. Сырттан караганда мунаранын ичи боштой сыяктанат, бирок имараттын ичи толо кирпич. Ошондой эле архитекторлордун айтымында мындай курулуш ыкмасы ошол мезгилдин табылгасы болгон. Кирпичтердин жана имараттардын кандайдыр бир жол менен желденип, чирип кетпей сакталып турушу Караханиттер доорундагы искусство чеберлеринин ойлоп тапкычтыгына байланыштуу болгон. Бул жерден биз Өзгөн мунарасын көрүп турабыз. Ичиндеги тепкичтер, толгонмо тепкичтер аркылуу жогорулуу көтөрүлөт. Ташрабат. Ташрабат 15-кылымга таандык Кербен сарай. Бишкектен 520 километр, Нарындан 125 километр, Ат баш айылынан 90 километр, Каракоюн капчыгайынан 15 километр суунун сол тарабында жайгашкан, деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктиктеги Ташрабат болуп эсептелинет. Ташрабатта Борборук теңир тоо аркылуу өткөн Улуу Жибек жолундагы кербенчилер, саякатчылар жана башкалар тейленген. Ташрабат жөнүндө алгач жолу 18-кылымдын экинчи жарымында Мухаммед Мырза Хайдар эскерип, эстелик 1408-16 жылдары курулган деп эсептейт. 1859 жылы Чокан Валиханов төмөнгүчө баяндайт. Имарат чополу сланец жалпак плита таштардан курулган, узундугу 12, туурасы 7 саржанча келет. Узун коридорлорду улай тегерек зал, үстү айдош тоголок болуп кетет. Коридордун капталдарында кичинекей жана жапыз эшиктери бар. Алардан чарчы, чакан бөлмөлөргө өтөт. Бул имарат бир кезде ичинен да сыртынан да шып алса керек. Ташрабат ичинен көрүнүшүн баарыбыз көрүп атабыз. Таштардын канчалык тизилгендигин карасаңар. 1878 жылы орус саякатчысы Фетисовдун маалыматында Ташрабат кермечилер менен жолоочулар акысыз түнөп өтүүчү сапар мейманканасына окшоп кетет деп белгилейт. Анын Чимкенттен Ташкентти көздөй кеткен жол боюндагы рабаттарга окшоштурат. 1886 жылы чыгыш таануучу Зеланд Ташрабатты Кербен сарай эмес, диний курулуш болуп саналган деп эсептейт, божомолдойт. Ал эми 1944 жылы Бердыштам жетектеген Тяньшан Алай археологиялык экспедициясы Ташрабатты изилдеп, аны Кербен сарай деп эсептеп, имараттын архитектурасына көчмөндөрдүн күчтүү таасири тийгендигин айтып, Ташрабат өзүнчө бир жасалгалуу боз үйдү тегеректеген, көчмөндөрдүн таш болуп катып калган айылы сыяктуу элес берет деп айткан. Ташрабат изилдеген окумуштуулар Бартоль, Пантусов, Зима, Пугаченкова, Кубатбеков жана башкалар изилдешкен. Эмесе баарыбыз үйгө тапшырма алсак. Кыргыз элинин материалдык маданияты болгон боз үйдүн
элементтерин жазып келүү. Баарыбыз жакшы билебиз. Кыргыз элинин көчүрүлмө турак жайы бул боз үй болуп эсептелинет. Экинчиден, жаңы темаларды, ушул тема боюнча жаңы маалыматтарды таап жазуу жана теманы окуп кайталоо. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.